Карактерин урман экен. Оозун ачты. Каякта жашайсың? Атың ким? Ак Тилек көчөсүндө жатат. Мындай эки бала. Вот поезд жол жакта жатышыптыр да. Акыркы учурда синтетикалык баңгинин түрлөрү көбөйдү. Ага өспүрүмдөр көп азгырылууда. Жаштар анын зыяндуулугун билбей мыйзамсыз затка берилип жатышат. Алар көбүнчө социалдык тармактардагы жарнамаларга ишенип, оңой акча табуу максатында алданып калгандар көп. Мындай көйгөйлөрдү алдын алуу жана чечүү үчүн координациялык жыйын өттү. Анда жаштар арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жана укук коргоо чараларын күчөтүү боюнча сунуштар айтылды. Бул жыйында ушул баңги заттарынын таралышына тартылган жаш мундардын алдын алуу, ушул соц тармактарда иштөө, ошондой эле түшүндүрүү иштерин алдын алуу ишмердигин активдүү түрдө алып барып жатат. Негизинен биринчиден баңги заттар байланыш жол менен таркалып атат. Жарнамаларда бөгөт коюу боюнча ишмердикти алып баратабыз. Билим берүү мекемелеринде да түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Анда окуучуларга мыйзамсыз заттардын зыяндуулугу тууралуу маалымат берилүүдө. Билим берүү жана илим министрлиги бул жааттагы алдын алуу иштерин күчөтүү керектигин белгилеп, ата-энелерди балдарынын жүрүм-турумуна көңүл бурууга чакырат. Андан сырткары 4 багыт боюнча иштер аткарылат. Ички иштер министрлиги менен жакында эле ушул эки министрлик жолугуп 4 багыт боюнча негизги багыттар каралды. Биринчи багыты бул ушул жаш өспүрүмдөр менен иштей турган инспекторлордун санын көбөйтүү. Экинчиси ар бир мектепте ошол инспекторлордун кабинетин уюштуруп берүү. Анткени бардык эле мектептерде бар эмес. Анан үчүнчүсү видео байкоолорду күчөтүү. Төртүнчүсү болсо профилактикалык иштерди мурунку методдон жаңы методго өткөрүү. Баңги зат ден соолукка зыян, аны ташуу жана сатуу кылмыш. Бул боюнча кармалган жаран 14 жаштан жогору болсо 5 жылдан 15 жылга чейин эркинен ажыратылат. Дарыгерлердин айтымында баңги заттар адамдын ден соолугун тез эле бузат. Көз карандылык жаратып, жүрөк, боор, мээ жана нерв системасына олуттуу зыян алып келет. Көпкө колдонсо психикалык оорулар күчөрүн белгилейт. Психического расстройства. Жаңы психоактивдүү заттарды колдонуу организмге тез зыян келтирет. Бул заттар жеңил же оор деп бөлүнбөйт. Алгачкы колдонууда эле көз карандылык пайда болуп, психикалык ооруларга алып келет. Ошондой эле маанайдын бузулуусу, депрессия, тынчсыздануу күчөйт. Эгерде адамдын мурунтан психикалык көйгөйлөрү болсо, акыл эстин кемүүсүнө алып келиши мүмкүн. Анда адамдын абалы оорлошуп, кайра коомго кайтуу кыйын болуп калат. Бул таасирлер бардык колдонгондордо пайда болот. 100% потребителей вот этих новых психоактивных веществ. Акыркы 4 жылда өлкөдө синтетикалык баңги заттарды мыйзамсыз даярдаган 15 лаборатория аныкталган. Былтыр дарыканалар аркылуу мыйзамсыз наркотикалык заттарды колдонуу боюнча 4 протокол түзүлүп, 42.500 сом айып салынган. Ошондой эле баңги зат саткан 24 интернет дүкөн аныкталып, алардын ичинен 5 дүкөндүн иши токтотулган. Жалпысынан катталган кылмыштардын 40% ушул фактыларга байланыштуу. Тиешелүү органдар баңги заттарга каршы күрөштү күчөтүүнү улантууда. Айсана Бакытбекова, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.